Сиз мурда судья болуп иштегенсиз. Мен мурда биринчи университетте мугалим болуп баштагам, андан кийин прокуратурада тергөөчү болуп иштегенмин 8 жылдан ашык. Андан кийин сот болуп иштедим. Андан кийин жогорку кеңештин депутаты болдуңуз. Анан азыр башкы прокурор катары ошо адам укуктары жаатындагы маселелерге көз карашыңыз өзгөрдүбү? Көз карашым кандай жагын айтсаңыз, албетте мен көз карашым адам укугун коргоо мамлекетте укук коргоо органдарынын биринчи милдети, анын ичинен прокуратурада өзгөчө жоопкерчилик бар да. Буга чейин кандай болуп келди? Мисалы сиз парламентте депутат катары алардын отчетун дайыма угуп келбедиңизби? Эми буга чейинки депутат кездеги ген прокурордун отчету, соттун маалыматы болот эле, укук коргоо органдарын угуп баягы кемчиликтерди айтып келдик да. Ошонун үстүндө бүгүн иштөөнүн аракетинде алдыга көп максаттарды койдук. Адам укугу бузулбасын, адам укугу канткенде бузулбайт. Негизсиз жоопко тартылбаш керек. Негизсиз айыбы болуп соттун кароосуна жиберип тергөөсү болбош керек. Адам негизсиз соттолбош керек да. Негизсиз соттолбош керек. Ушул багытта биз көптөгөн аракет жасап атабыз. Бул албетте мыйзамдарга байланыштуу болот. Мына конституциялык реформа бүтүп, конституция кабыл алынса, ошонун алкагында биз кодекстердин баарын шайкеш келтирсек, жана каттоодогу мөөнөтсүз азыркы миңдеген иштердин кыймылсыз жаткандарын чекит койгондо, ошондо биз азыркы укук коргоонун кандайдыр бир этабын баштадык деген максат болот да.